Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев базардын айланасында товарларды жайып саткандар менен күрөшүү үчүн УКМКдан жардам сурады. Ал Ош базары, Орто Сай, Аламүдүн соода жайларын курчаган жайма базарларды жок кылууга кала бийлигинин алы жетпей калганын айтып, бул иш боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевке кат жибергенин маалымдады. Менин күчүм жетпей атат. Мага жардам бергиле, стихийный торговляга дедим. Группа жибериңиз деп атам. Ал жердеги провокаторларды билебиз кимдер экен, канча акча чогултуп аткан Ош базардагы. Орто Сай базарындагы да билебиз. Аламүдүн базарынын тегерегиндегини да билебиз. Бирок менин күчүм жетпей атат дедим мен. Камчыбек Тадышаев деп. Мага жардам бериңиз дедим. Бишкектеги ири базарлардын айланасындагы көчөлөрдүн жээктеринде жайгашкан жайма базарлар бир топ жылдан бери иретке келбей турат. Базардын ичине кирип соода кылууга чакырып, ал жакта орундар бар экендигине ишендирген шаар башчысына соодагерлер төмөнкүчө жооп беришет. Эртең текшеребиз турбагыла. Аны үчүн же болбосо совсем тургузбай койсун, же болбосо жарантып жең ичинен колоп, акчалап отуруп кайра тургузган. Көндүрүп койгон өстөрү бизди 10 жылдан бери алып жүрүп, жеп жүргөн бери. Байлоодун убагынан бери ошентип берип көндүргөнбүз. Берип туруп жүргөнбүз биз жерге. Эми мына уруксат бербейт. Не дейсиң, аким, жаңы аким келсе деле бир айга чейин кубат дыркырата турбагыла берге кайка качабыз. Айнан качып кайка. Азыр жоокчулук, убак, үзүкчүлүк, ачка киши мынан көп. Окот сураган адам анан көп. Айнаш Күчүкбаева Ош базарында 1986 жылдан бери иштеп келет. Базардын ичине кирип иштөөгө тапкан каражатыбыз мүмкүнчүлүк бербейт дейт. Мыйзамсыз жерде соода кылгандар милиционерлерге күн сайын орточо 20 сомдон беришет. Мезгил менен акимияттын кызматкерлери келип, жең ичинен акча жасап кетишерин Күчүкбаева кошумчалады. Жок дегенде патентке отургузуп коюп деле биздин иште жакшы болот эле. Бирок мен патент төлөйм, мен ашканам бар, ичине киши кирбей жатат. Ошон үчүн мен сыртка кошо чыгып атам да. Мени ашканасы жок үйдөн жасап келгендер деле бар бир. Эми оокат керек да. Ар кимибизге оокат керек. Акимчиликтен келген балдар болсо күнү келе алалга жарабай эле сразу жүктөп кетип атат. Тамагыбыз барбы, столубуз барбы? Аны биз канча деген сомго жасатып алабыз? Канча деген сомго алып атабыз азыр жокчулукта? Укпайт бизде ошондой милициясы келеби, жулкуп көкүрөктөн ала итере коюп моундай жашоо кылады. Міне өлөбүзбү, элди кырабы мындай. Чоңдор кайда жүрү? Эмне окот кылабыз мисалы? Мага чыкканыма бир жума болду, берде иштеп атканыма. Мен ушу местага төлөп атам акча. Күнүнө милицияларга 20 сомдон берем. Берден светине дагы 100 сомдон берем, светине дагы. Күнүнө берем. Эми башка жерде места берсе, жылуураак жерден жакшы месталарды берсе, ошол жакта эле отурмакпыз. Чоңдор жеп атпайбы, киргизбей эле. Бизге места ырастап берсин жылуу жерден. Барабыз. Ушул жерде отурганыңызга 5 жыл болуп турбайбы? Ооба, 5 жыл болду. Ооба, 5 жыл болду. Качып тилип кылып атабыз, эмне кылайын? Эзи мындан алып койгон болсо билбейм мен жумушка. Россияга кете албасам, жумушка жарабай калдым. Мен муну Пескоблокто иштечүмүн. Рейд учурунда сатуучунун мэриянын кызматкери жана милиционер менен тирешкен учуру видеого тартылып калган. Бирок бул аракеттер жайма базарда соода кылгандарды токтото алган жок. Sen mende o bir şirketin bak sen tırışmağını görmek mi? Maaşa bak şirketin sen de alır. Пандемия, жумушсуздук, экономикалык кризис, кымбатчылык. Мына ушул факторлорду эске алуу менен кала бийлиги соодагерлерди мыйзамдуу жерге көчүрүүнүн башка жолун ойлонушса дешет мында иштегендер.